Саламатсыздар, урматтуу жердештерим. Мен атым Акматияева Гулиза, юрист болуп эмгектенем. Азыркы тапта көптөгөн суроолор именно ОМС боюнча келип жатат. ОМС для детей мигрантов деп, то есть жашы жете элек балдар үчүн ОМС жөнүндө көп суроолор келип жатат. ОМС'те негизи биз Евразийский экономический союзга кирип атканда именно трудовые мигранты ала алат ОМС деп жазылып калган законодательный базага. Бул мигранттар 18 жаштан жогору. То есть бияка келип трудоспособный деп коет, жумушка орношо алат на основании трудового договора. Негизи Россия жергесине келгенде на каком основании гана жүрө алабыз да? Трудовой договордун основаниясында гана жүрө алабыз. То есть поэтому бизде трудовые мигранты деп коет да. Ошондуктан эгерде трудовой договоруңар болсо, любой страховой компанияга барып, трудовой договордун основаниясында ОМС жазатып алып, поликлиникага прикрепление болуп, бекер көрүнсөңүздөр болот. А жаш балдарга, к сожалению, андай нерсе каралган эмес закон боюнча. Вообще негизи жаш балдарга көп нерсе каралган эмес, именно мигранттардын жаш балдарына. Акыркы тапта миграцияга да көбүнчө барыңар эле байкап атсаңар керек, не только трудовые мигранты келип атат да, иштегени какое-то времяга, а уже балдары менен келип атышат. И, соответственно, ошондой именно поликлиникага көрүнүү боюнча көптөгөн проблемалар жаралууда. Негизи школунда көп сурашат, ОМС керек балага депчи. Вы можете купить ДМС, то есть ДМС алсаңыздар болот. ДМС это тоже первый помощь оказанияга болот да, ошо ДМСти любой страховой компаниядан сатып алсаңыз болот, балаңарга школдо окуп жаткан. Ал эми школдо окубай эле кичинекей жаш балдарыңарга болсо, ДМСти есть определенный ДМСтер, 60 миңдик ДМСтер бар, ошону сатып алып туруп поликлиникага прикрепление болсоңор болот. Ал жана балага манту жазайт, баланын весин көрөт, и вот соответственно ошол поликлиникага прикрепление болосуздар. Ошондуктан, урматтуу достор, биякта баарыбыз эле должны понимать, что бала менен аябай оор, и баланын укуктары именно ОМС боюнча каралган эмес. Рахмат.